Салам достор, бүгүн биз балдардын эң эле сүйүктүү болгон тамактарынын бирин даярдайбыз. Бул албетте KFC тооктору. Үй шартында албетте тоюмдуу дагы болуш үчүн эң алгач гарнирин даярдап алсак болот. Ал үчүн мен 500 грамм күрүчтү таптаза кылып муздак сууга 4-5 жолу жуудум. Бул байдала күрүчү. Андан кийин казанга 30 мл өсүмдүк майын куюп, май жакшылап ысыгандан кийин гана күрүчтү салабыз дагы 2 мүнөттөй тынбастан улам аралаштырып кууруп алабыз. Жарым аш кашыктай туз салып, май толугу менен күрүчкө сиңип, жакшылап куурулганча аралаштыра беребиз. Андан кийин үстүнө кайнаган суудан 650 мл куябыз. Бул 500 грамм күрүчкө. Күрүч мына ушинтип майдын баардыгын өзүнө соруп, чачырап калды. Эми сууну куюп, отту бир аз азайтабыз дагы болжол менен. 1-2 мүнөттөй кайнатып, суусу тартылыш керек, бирок толук суусу баардыгы тартылып кетпей, бир аз нымдуу болот. Ошол кезде капкагын жаап, жай отто 30 мүнөттөй демдеп коебуз. Ага чейин тоогубузду даярдап алсак болот. Бүгүн биз оңой, тез даярдалган өзгөчө наггетсыларды даярдайбыз. Ал үчүн бизге 500 грамм тооктун төш эти керек. Тооктун төш этин жакшылап жууп, бир аз кургатып, андан кийин узун кылып кесип алабыз. Өтө ичке эмес, өтө калың эмес, абдан ичке болсо дагы кургап кетет жана калың болсо бышып жетишпей калышы мүмкүн ортосу. Ошондуктан орточо көлөмдө узунураак кылып, мына ушинтип кесип алсак болот баардыгын. Эми ушул эле этке 2 жумуртканы чагып алабыз. 1 жарым чай кашыктай туз кошобуз татымына жараша. Бир аз кара мурч жана 1 чай кашык кызыл таттуу паприкадан кошуп, жүгөрүнүн крахмалынан болжол менен 8-10 кашыктай кошулат. Жана 30 мл өсүмдүк майын, бул жерден болжол менен 3-4 таш кашык жана 30 мл муздак сууну куюп, баардыгын жакшылап аралаштырып, камырдай кылып жууруп алабыз. Жүгөрүнүн крахмалы бул жерде аралаштырып жатканда билинет канча кетери. Анткени тооктун эти бир аз суулуу болуп калса дагы көбүрөөк кетет, ошондуктан жакшылап кургатып алганыбыз жакшы. Андан кийин жумуртканын көлөмү дагы ар кандай болот. Эгер чоңураак жумурткалар болсо, албетте көбүрөөк кетет. Эң негизгиси аралаштырып жатканда камырдай болуп, коюураак болушу керек. Камыр эттен агып кетпей, жабышып турушу керек. Ошондуктан видеодо көрсөтүлгөндөй коюулукта баардыгын аралаштырып жууруп алабыз дагы дароо бышыра берсек болот. Ал эми бышыра турган идишибиздин диаметри чоң эмес, тескерисинче кичинекейирээк болсо майга дагы үнөмдүү болот. 300-400 мл куюп, жакшылап майды ысытып, андан кийин тооктун этин бирден салабыз, бири-бирине жабышып калбаш үчүн. Улам аралаштырып, эки жагын кызарта бышырабыз. Болжол менен 4-5 мүнөт бышырсак жетиштүү болот, анткени тооктун эти тез эле бышат. Ашыкча отто кармай бергенде тооктун ортосу кургап баштайт дагы, эт кургак болуп калат. Ошондуктан убагында бышаары менен чыгарып алабыз. Бычак менен албетте кесип, текшерип алсаңар деле болот. Тооктун этин баардыгын бышырып алдык. Эми бул тоокту кааласаңыз кетчуп менен берсеңиз болот, кааласаңыз өзүңүзгө жаккан башка соустар менен берсеңиз болот. Ошондой эле мен бүгүн терияки соусу менен бердим, өзгөчө даамдуу болот. Жана сиздерге кичинекей лайфхак, эгер коноктор үчүн жасай турган болсок, анда sweet chili соусу менен терияки соусун жакшылап аралаштырып, тооктун этин ошол соуска аралаштырып, бетине кунжут жана кызыл калемпирден себелеп дасторконубузга койсок, өзгөчө даамдуу закуска дагы болуп калат. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Видео жакса отзыв калтырып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.